бабалар сақтап келген айкөл қырғыз елден біз берекесін төгіп тұрған ажайып бақуатты асыл қымбат жерден біз берекесін төгіп тұрған ажайып бақуатты асыл қымбат жерден біз ар етін бекем қармап ұрпағың аталарды сақтап келген орасың ардақталып төрімізді Бүтін Қырғызстан саяси партиясы Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана Бишкек шаарынын коноктору. Сиздер менен жараткандын жакшы күнүндө, ыйык жума күнүндө дал ушул элдик партия Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жыйынында амандашып, саламдашып турганыбызга жаратканга 1000 мертебе шүгүрчүлүк билдирүү менен бүгүнкү жыйыныбызды баштамакчыбыз. Урматтуу тургундар, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, өзүбүз жакшы билебиз. Ар бирибиз жүрөгүбүз менен туюп, көзүбүз менен көрүп, көкүрөк менен көрүп, Кудай буйруса 2 күндөн кийин 4-октябрда дал ушул кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин тагдыры чечилчү маанилүү күн келгеле турат туугандар. Мынакей ошол кыргыздардын, Кыргызстандын келечегин, туңгуйга батып кеткен келечегин чыгарабыз деп, чыныгы жүрөгүндөгү жалыны менен, өздөрүнүн жакшынакай темирдей тартиби менен, жүрөгүндө ыйманы менен бара жаткан сиздер менен бүгүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен жыйында турмакчыбыз. Дал ошол Бишкек шаарынан талапкер болуп бара жаткан баягы кыргыздарды айтып коет, көптү жашаган эмес, көптү көргөн билет деп. Мынакей бул жерде жаш талапкерлерден улук тилектеш деген биздин мырзабызга бир дүркүргөн кол чабуулар менен бул жерге чакыралы. Жакшынакай сөздү кыса алып келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин көрмандар. Бүтүн Кыргызстан биз үгүт иштерин кеч баштасак да бүтүндөй Кыргызстанды ар бир областка барып, ар бир районга барып, ар бир шаарга барып жетиштик. Ар бир шайлоочу менен, ар бир адам менен жолукканга аракет кылдык. 4-октябрь күнү шайлоодо ар бирибиз жан дүйнөбүз менен, чын жүрөгүбүз менен келечек үчүн, жаштар үчүн, жаш балдар үчүн, жаштардын келечеги үчүн добушуңарды бергиле. Биз Бүтүн Кыргызстан тизмеде номер 8-чи. Кыргыздан чыккан Курманжан Даткай энебиздей асылдуу айымдарыбыз бар. Каныкей энебиздей акылдуу айымдарыбыз бар. Кыскасы айта берсек, айымдардан чыккан көп биздин баатырларыбыз жок эмес. Азыркы учурда дагы дал ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биргеликте бараткан дагы да болсо биздин жаш талапкерибиз урматтуу Айгүл Айдаровага сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Айгүл Айдарова. Саламатсыздар, калай калкым, ала тоодой улуу, менин кыргыз элим, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Мен өзүм Айдарова Айгүл болом. Аламудун роудусунда тергөөчү болуп 8 жылдан бери кызматты өтүп келдим. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз бул Бүтүн Кыргызстан деген партия таза карапайым элдин партиясы. Өзүбүзгө окшогон карапайым элге кызмат кылалык деп ушул партияда буюрса сиздерге кызмат кылабыз. Сиздер берген добуштарды актайбыз. Өзүм жаштардын атынан чыгып аткан себеби канчалаган жаштар кыйналып өз мекенинен алыс жүрүшөт. Канчалаган биздин энелер, аталарыбыз Москвалап дагы башка мамлекеттеп жүрүшөт. Кичинекей балапандарын ушул жерге таштап, ошолордун жытыны жыттагысы келип жүргөн убагында биз ушул кыргыз жаштары ушинтип партияга келип, буюрса элибизге, жерибизге кызмат кылалык деп ушинтип сиздердин астыңыздарда турабыз. Буюрса ушул 8-бизден катар
Биз менен катарыбыз 8 номер бүтүн Кыргызстанга добуш берсеңиздер адашпайсыздар. Анткени бул карапайым элдин партиясы. Жана силерде ушул бүтүн Кыргызстанга келип, жүрөгүңүздөр менен күйүп, үй бүлөңүздөрдү үйгө таштап, бала чакаңыздар таштап, ушул жерде алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, биз деп ушул жерге келгениңиздер үчүн чоң рахмат. 8 номерге добуш берип коюңуздар, суранат элек. Аракеде чоң рахмат, айылдырыз. Бұл жерде елдік генералға айланған бізден Құрсан Асанов деген біздің ағамыз бар. Немесе сөзді Құрсан Асанов мырзаға ұзатмақшымыз керек. Урматтуу шаардыктар, урматтуу Орда калабыздын коноктору, учурдан пайдаланып, сиздер өзүңүздөрдүн алтын убактыңыздарды бөлүп, биз менен жолугушууга келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Sizler, Борбор шаарыбыздын жашоочулары эмгекте, билим берүүдө, маданиятта жана башка бардык тармактарда мекендештерибиз үчүн үлгү боло аласыздар. Бишкектиктер булар кимдер? Бишкектиктер булар Кыргызстандагы аралыктан билим берүүдө эң мыкты берүүгө аракеттенген жаш мугалимдер. Бишкектиктер эч нерсеге карабастан, эмгек маянасы аз болгонуна карабастан, дүйнөдү дүрбөлөнгөн чүргөн пандемия учурунда күрөшүп жаткан бул врачтар, фельдшерлер, медайымдар жана санитарлар. Айрыкча айтканда, бишкектиктер булар биринчиден мамлекет уктап жатканда, өкмөт бийлик уктап жатканда, араңызда турган ушул жаш балдар, жаш улан кыздар өз керт башыны сайып, один айдай болгон, азыркы учурдун сайгал кыздары болгон ыктыярчы жаштар. Биз аларды азыркы күндө да, кийинки учурда дагы биз унутууга акыбыз жок. Бишкектиктер бул коррупцияга каршы, уюштулган кылмыштуулукка каршы, эгемендүүлүккө сөз келтиргенде тынчтык митингине чыккан жигердүү жаштар. Эмне үчүн мен бүгүнкү күнү бүтүн Кыргызстан партиясын тандап алдым. 4 октябрь бул тандоо күндө чын жүрөгүбүздөн бир намысыбыз менен бир муштумдай болуп шайлоого катышып, бүтүн Кыргызстанды тандап алууга чакырамын. Бүтүн Кыргызстан партиясы жалпы, анын ичинде мен дагы биз бир гана нерсени айта алабыз. Бүгүнкү болуп жаткан башаламандык, жоопкерсиздикке, элди алдап бүгүнкү күнгө жугундукор, коррупционер, ууруларга, контрабандисттерди бардыгын тизелетип, эл алдында кечирим суратып, анын жегендерин бардыгын кустурабыз. Дал ошол атанын уулу, элдин уулу Исхак Масалиев агазга сөз бермекчи. Кол чабуулар менен косолго келем. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Мына азыр алпаруучу айтып кетти. Мен атам жөнүндө Абсамат Масалиевич жөнүндө. Көбү билбейт, Абсамат Масалиевич Бишкекте Фрунзе шаарында горисполкомдун жетекчиси болуп иштеген. Так ушул аян Абсамат Масалиевич председатель горисполком болгон учурунда курулуп бүткөн. Улуу жеңишке аталган аян. Бул бекерден ушул жолугушуу болгон жок. Элибиз Улуу Ата Мекен согушта Гитлер Германияны талкалап, баарыбызга өмүр берип Кыргызстанга мамлекеттик келечек калтырган болчу. 29 жылдан бери биз ошо талкалап атабыз. Азыр талапкерлер баардыгын кайталап атат. Ыймандуу бийде тууган жок дейт. Туугандуу бийде ыйман жок дейт. Бирок балдары, кыздары, кудалары, инилери бийлик алып барган бул ыймандуулукпу? Тескеринче. Исхак Разаков, Турдакун Усмалиев, Абсамат Масалиевич иштеген мезгилинде бир да жакын тууганы бийликке барбайт эле. Бул айтылбаган мыйзам болчу. Эл эмне дейт деген сөз болчу. Бүгүн айтып атат, жок, эл шайлайт го. Айланан сен бийликтин партиясы болсоң, сен үчүн аким чуркалатса, губернатор чуркалатса, кантип сени шайлайт?
Бүгүндөн баштап эл батырлары, министрлери, бүт баары жетекчилери райондорго кетишип, үгүт иштери жүргүзсө, кантип сени шайлабайт? Бул элдин тандоосу болбойт. Бул мажбурлоо болот. Жакынкы президенттердин тагдырын алсак, ошол эмне мен бүткөн алам. Баласынын кызын депутат кылам деп Аскар Акаевич кайда? Баласыны бийликке киргизип, Курманбек Сарыевич кайда? Алмазбек Атамбаев мураскорлук кылам деп, ал өзү каякта? Эч качан жакшылыкка бул тууганчылык алып келбейт. Урматтуу шаардык тургундары, баарыбыз тең, көпчүлүк жерде тургандар эсиңерде бар. Өз мезгилинде Бишкек шаары, Фрунзе шаары СССРде эң таза көк шаарлардын бири болчу. Бүгүн турмуш жүрүп атат, курулуштар болуп атат. Бирок эмнегедир көңүл ток болбой атат, ыраазычылык болбой атат. Таза шаар деген намды жоготуп атабыз. Себеби мамлекет жетекчилери, өлкө жетекчилери, шаардын мэриянын жетекчилеринин ар бирөөнүн жеке кызыкчылыгы бар. Имарат курушат, ресторан курушат, башка нерсе курушат. Сөзсүз анда жөнөкөй жарандын тагдыраларга барып болот. Кайдыгерлик мамиле болот. Биз коммунисттер ушул шайлоодон баш тартканбыз. Бирок шайлоодон четте калган жокпуз. Мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси болуп, Адакан Кимсамаевич Мадумаровдун чакыруусу менен мен макулдук бердим. Биздин партия уруксат берди. Себеби бүгүн 300гө жакын саясий партиялардын ичинде элге жакын партия бул бүтүн Кыргызстан. Эмнеге? Шайлоо мезгилинде ар кандай талапкерлер келип туруп, мына министрликтин санын 11ге түшүрөм, парламенттин санын азайтамын, шайлоодо элге берем деген убадаларды берип атат. Жакшы убада, кулакка жакшы сиңет. Көзгө жагат. Бирок аны бир ай мурда айта баштады. Адакан Кимсамаевич Мадумаров баштаган 10 жылдан бери айтып атат сунушту. Суроо болот атат. Ошондуктан сен депутат болуп турганда, сен министр болуп турганда, ушул иштерди ишке ашырсаң болот эле. Албетте аракет кылсаң болот эле. Бирок эмнегедир мен берген сунуштарды, мыйзам долбоорлорду азыр келген талапкерлер добуш беришкен жок. Жогору жактан бизге буйрук берген жок дейт. Эми азыр ошол эле талапкерлер кайра депутаттыкка барам деп сиздерге ошондой убада берип атат. Кече бир маалыматты окудум. 3 саясий партия үгүт иштерге 300 миллион акча сарптаптыр. Баягы пандемия болгон учурунда курчаган мезгилде 12 миңден ашык адамдар 300 миллион сом топтогон. Ошондой эсиңерде болсо, машина сатып алып, маскалар сатып алып, жанагы аппараттар сатып алып элге жеткирген болчу. Азыр рекламага, өзүн реклама кылыш үчүн ошондой эле 300 миллион кетип барат. 3 партиядан. Эгер кыйын болсоң, ошондо акчаңды элге жардам берип койбойсуңбу? Болгону 500 киши. Шуну ойлонушубуз керек. Саламатсыздар. Уважаемые горожане, сегодня вы уже в конечном пути нашего агитации, не только наших, всех 16 партий, которые участвуют в предвыборной кампании. И все вам в городе при встрече обещали очень многое. И, к сожалению, они являются депутатами Горкеңеша и являются действующими депутатами Горкеңеша. И вы всех прекрасно знаете, кто на что гораздо. Я бы хотел остановиться на проблемах города Бишкек. Городу Бишкек вообще не повезло последние 10 лет с мэрами, с руководителями города. Сами прекрасно понимаете, где эти мэры? Все судимые стали. 3 мэра города стали судимыми за коррупцию. Это о чем говорит? Это подбор кадров высшего руководства страны, государства. Это столица Кыргызстана. А мы в что превратили город? Сегодня все говорят насчет экологии. Она постепенно приходила в это состояние. И сегодняшний даже мэр города, как черт с табакерки, выскочил и стал мэром города. Я в 2005 году работал начальником УВД города Бишкек после революции.
Как мы наводили здесь порядок? После этого как развивалась столица? Какие были планы градостроительства? Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем сегодня в городе. Город — это самая худшая столица сейчас в СНГ. Стыдно нам быть в этом городе. Какой экологический смог стоит над городом. Летом невозможно. Дети не знают, где отдыхать. Нету никакого экологического благополучия в этом городе. Я вообще молчу о строительной мафии, которая на сегодняшний день все захватила. Где хотят, строят. Такого бардака за историю никто не потерпит. И мы хотим в городе, чтобы был нормальный руководитель. И город, горожане выбирали себе мэра города. Бардыңыздар көбесіздер. Қандай біз шаарда жашап жатқанымыз. Қандай шаарда жашасақ, бүгінгі күнде ошондой эле мамлекет болот. Анткени биздин Бишкек борборубуздан барлық жаққа тарқап атат жана коррупция деген. Бүгінгі күнде бүт биздин кандидаттарыбыз бардығы айтып шықты. Коррупциямен күрөшөбүз, коррупция. Силер 10 жылдан бери депутат болып жүрдүңөр. Не ал менен күрөшкөн жоксуңар? Потому что колуңардан келбей, бардығы коркоп. Ошо мафиялардын көбү бүгүнкү күндө жогорку кеңешке депутат болобуз деп келатышат. Алар кимдер? Уже биз алардын аттарын айтып аттан тажадык. Уюштурулган кылмыштуулуктан аттарын да тажадык. Мына жакында Путин даже айтып атат, биздин президенттин атын унутуп калыптыр. Шариман. Бул не деген мамлекетке келип калды? Коля киргиз болсо, Шариман киргиз болсо, Макаля Майене киргиз болсо, дагы мэрдин атын мен да билбей калдым уже. Ким мэр бизде? Райым миллион киргиз болсо, бандитский мамлекет болуп калдык да я. Ошону токтотушубуз керек, урматтуу шайлоочулар. 4 октябрда жанагындай бийликчил партиялар бирөө да өтпөш керек. Анткени ошо бийликчил партиялардын 90 депутаты кайта бардыгы келатышат. Депутат болобуз деп. Канча жылдан бери кыргыз элинин, кыргыз жеринин келечеги үчүн күйүп бышып башын сайып жүргөн дал ушул чыныгы Кыргызстандын элдик партиясы, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадымаров Адахан Кимсанбаевди косалап келет. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу, касиеттүү Кыргызстандын халкы, анын ичинде биздин борборубуздун тургундары, борборго анча-мынча тойлоп, анча-мынча бир коноктоп келген азаматтар, баарыңыздарга жалындуу салам. Мага айтышып атат, азыр түз эфирден көрсөтүлүп атат. Алыста жүргөн биздин Россиядагы жигиттерибиз, кыздарыбыз да түз эфирден көрүп атыптыр, Казакстандагы кыргыздарыбыз да көрүп атыптыр. Аларга дагы ушул борборубуздун чоң ортосунан жалындуу биздин кыргызча салам айтып коелу. Ошол көрүп аткандардын баарына бар болушсун, аман болушсун, тилектери кабыл болсун. Мен могул жерде бүгүн суроо жооп болбойт деп айттык эле да, суроо жооп болбойт. Бирок салт болуп калыптыр, көнүп калыпсыздар да. Мадумаров сөзсүз суроолорго жооп берет дегендей кылып, улам жазып берип атасыздар да. Биз бул жерден жыйынтыктоочу учурашуу кылып коелу дегенбиз. Сиздердин алдыңыздарда кааласаңыздар отчет берип коелу дегенбиз. Кыргызстанды төрө кыдырып, биз барбаган 7 дубанын 1 да дубаны калган жок. Кээ бир гана алыскы райондор калып калбаса, калган жердин баарында болдук.
Ал жетпей қалғанымыздың себебін өзіңіздер білесіздер. Бізді баяғы бышыға қаттабай қойғандан 11 күн өсіндайша уырды алып кетті да жетішпей қалып отырмыз. Сондықтан барбай қалған жерлерге дағы бір жолы кешірім сұраймыз. Біз bir партия айтады, 2 миллион киши менен жолуктук дейт. Айланайын. Алардын 1,5 миллиону бизди колдоду дейт. Анда шайлоого эмне кыласың барып жата бербейсиңби? 1,5 миллионуң болсо президент эле болбойсуңбу? Мына ушундай калптар Кудайдын куттуу күнү КТРнан дагы, ЛТРнан дагы жаан жаагандай жаап атат. Алардын баарын сиздер көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Ана азыр жогорудагы сүйлөгөн талапкерлерибиз баары четинен айтып кетти. Кызылдай калп, бүтүндөй баары. Bir partiya var. Ар шайлоо болгондо ипотека 7%, ипотека 6% деп кыйкырган. Уят, мен ошолор үчүн уялам мисалы. Дагы bir partiya бар эле, ал катышпай калды, бирок балапандар башка тооктун ичине кирип кетти. Шайлоо башталганда эле 4 тракторга желек тийилип жер айдап баштайт эле. Баары калп. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч качан убада берген эмес. Биздин бир гана убадабыз бар. Бул жүзүбүздүн актыгы, намысыбыздын тазалыгы, алкымыбыздын тыйылгандыгы, эл жер үчүн сүйүүбүздүн чексиздиги. Башка убада берген эмеспиз, башка убада бере да албайбыз. Себеп темирдей тартип орногон жерде бардык өзүнүн ордуна келет. Могул жерде суроолорду жазып атасыздар. Дин боюнча өрөт атасыздар, пенсия боюнча өрөт атасыздар, дагы толгон токой маселелер. Мен сиздерге жалпысынан жооп берейин. Эгерде тартип орносо бардык өзүнүн ордуна келет. Жаратканды биринчи ордуна койсоң дейт жүрөгүңдө, калгандары баары өзүнүн ордун таап алат дейт. Мына ошол сыяктуу, урматтуу биздин борбордун тургундары, келген коноктор, окуп аткан окуучулар, студенттер биринчи кезекке тартипти коелу. Тазалыкты коелу, андан кийин калган баары өзүнүн ордуна келет. Пенсия жөнүндө өзүнчө, жумушсуздук жөнүндө өзүнчө, кылмыштуулук жөнүндө өзүнчө кайра кайрылып отуруунун кажети жок. Bir kişi жазып атат, 4,5 миң сом алам, эч нерсеге жетпей, дарыма да жетпей калат, жалгызмын, карай турган кишим жок дейт. Дагы бир азамат мындан 3 жыл башта айтпады беле. Алар 10 миң кылып берсе, мен 11 миң кылып берем пенсияңарды деп. Баарыбыз кол чапканбыз. Мен ошондо айттым, жалган. Бүгүн да туруп алып айтам. Ушул баягы партиялардын бүтүндөй убадалардын баары калп, жалган. 5 жылда бир чыгат 30 күнгө. Биз телевизордон чыгып, жакшы жагыбызды көрсөтүп, жаман жагыбызды жашырып сүйлөшүп аткан жокпуз. Биз көзмө көз сүйлөшүп атабыз сиздер менен. Биз 60га жакын жолугушууларды өткөрүп келдик. Мына ушундай кээ бир жолугушууларыбыз түн караңгы кирип, мына берген жоопторуңарды окуй албай калганга чейин өткөрүп аттык. Тамагыбыз түшүп калып, тамагыбызды ооруп калганга чейин бардык. Эми менимче жетер жерибизге жеттик. Жетишет дей турган күн келди. Жетишет, туугандар, жетишет. Тойгузду бүт баары. Коррупциясы да тойгузду. Бийлиги да тойгузду. Мына кече кайрылуу жасаптыр. Бүгүн эрте менен кайрылуу жасаптыр. Биз бардык шарт партияларга бирдей шарт кылып бердик дейт. Калп, кызылдай калп. Намаз окуган кишиге мындай калп айтуу жарашпайт. Мына Рахман Разыков кайрылып чыкты. Жерлерге барсак, милициялардын баарын коюп, көчөлөргө бүтүн Кыргызстан менен кишилерди жолуктурбастан коркутуп, кубалап аркасынан жүрөт. Ким бүтүн Кыргызстандын жыйынына келсе, милиция колун кайрып алып кетип баратат деди. А эмне Сооронбай Жээнбеков муну көрбөй атабы? Сокур болуп калды бул. Калп, бүтүндөй калп. Кечирип коесуздар мени. Булардын бисмылдасы да калп деп айтам мен. Булар даарат алганды да билбесе керек. Анысыны берки досу айтып берди. Мен кичинекей эле уруп коем, ал чоңураак урат деп. Калп, бардыгы калп. Мен эч нерсени ойдон чыгарып аткан жокмун. Мен алар менен 23 жыл дос болуп жүргөн жокмун. Бири-бирине айткан сөзүн гана эскертип коюп атам. Эми биз токтоно турган, ойлоно турган күн келди. Мына азыр дагы бирдей шарт түздүк. Мен де ички иштер кызматкерлерине, башка органдарга бердим. Мыйзам бузуулар болгон болсо, жазалагыла деп айттым дейт. Биздин колубузда документ турат. 170 кылмыш иши козголду. Кимисин камады? Баарын коюп берди. Эмне үчүн?
Себеп 3 партиянын өкілі жасап атат ушунун баарын. 3 эле партия. Мен өткөн жылы күздө айттым эле. Bir atadan bir neden tuğulgan partiyalar var atat dep. Mana azırkı uşul dengелге жеткирген. Çim kirik deysiңер be, kak kırık deysiңер, emne desеңер degile. Oşunun bari 90'ga jakını oşol 4 partiyaga kirip ketip, başka kalpaktı giyip alıp, başka çapandı camını alıp baratat aylan ayınlar. Biz mınçalık karangı bolboylучу, kaydıger bolboylучу, baykaylıçı, görölüçü. Mana bugün dağı bizde oşol birimdigi menen başkası menen tele debat saat 8'de. Men mümkünçülükten faydalanıp çakıram, özüm gel. Jetekçiler özdörü gelsin. Gel alma aytalar. Birimdikten dağı bir kuklasın korşağın civerip koyup. Diginisinin içi ötüp kaldı, munusunun içi orup kaldı. Gelsin men kütem oşol yerden. Maga jaş jigitlerdi, kızlardı civerip koyup oğla. Alar menin baldarımdan da küçüğü. Men alar menen badаңdaşıp aytışpayım. Kırgızda jakşı söz var. Atan töö mas bolsa taylak menen dos bolot dep. Biz antıp aytışpayız al baldar menen. Alardın geleceği var dağı. Bирок jaş kezine nazardan kaldırıp koyup atat. Bular ушундай көнүп kalgan. Bir жеңиш bolsa көкүрөгүн кагып өздөрү чыга калат. Korkunç bolsa kuyruktu kısıp aldına birөөсүн koya koyat. Men oşol mekenim Kırgızstandın, men oşol birimdiktin, men oşol Kırgızstandın nukra koca oyunları menen süйлөшкүм келет. Eşik артында жанымгандар менен. Ошондуктан бүгүнкү телетаймаш Авирдин таймашы болот. Жигиттиктин таймашы болот. Gel, men kütem saat 8'den 5 minut ötkönde. KTR'dan kütem men oşondo. Ulanlar, biz eger mınдай bir jakşını jaşırıp, jakşını aşırıp, jamanды jaşırabыз dep, biri-biribizди сыйпалап жүрө бере турган болсок, келген күнү өзү ушул болду. Азыр Исхак Абсаматович айтты. Менин атам шаардык аткаруу комитетинин төрагасы болуп турганда бүткөн ушул аянт деп. Ошондогу аянттагы койгон таштарды караңыздар, талкаланды. Бирөөсүн алмаштырган жок. Ким алмаштырат муну? Мына шайлоого кеткен 300 миллионун айтып атат. Бул не деген акча? Жогорку кеңеш 3 ай иштебей 140 миллион сарптаптыр. 140 миллион. Муну эсептеп чыгыштыр. Бизге 100 реанимобиль автомашинасын алсак болот экен, 1 миллион 400 миңден турат экен. Бул не деген каражат? Бул не деген акча? Бул не деген каражат, садағалар? Biz parlamentти o 50%га кыскартабыз десек, тоту куштай болуп, мен бир нерсени сүйлөгөндөн коркуп калдым. Кечинде чатташат, мээсинде калган чалыгын эртеси кайталашат. Өз пикири жок. Өздөрүнүн чечими жок. Аны дагы жалдаңдап эки жакты карап турат. Жетекчилер ушуну колдойбу экен, колдобойбу экен деп. Ушинтип бирөөнүн колун карап жашаганча жашабай эле койбойсуң байланайын. Мына ошол жанагы partiyalar менен ошо телетаймаш дегендерине эч кандай кызыгы калбады. Кезинде биз жазып киргиздик эле. 20дан кем эмес телетаймаш болуш керек. Ар бир темага саламаттык сактоо, билим берүү, балдар, мектеп, жогорку окуу жай, тил маселеси, чек ара маселеси, социалдык, маданият маселелери деп көрсөтүп да бергенбиз. КТР'нде бир жалчытып бир көрсөтүүлөр жок го. Андан көрө чаткалга деп, жакталага деп, же бул жагалай кууга деп, лейлек сүлүктүгө деп, түпкө деп чуркаткандан көрө жакшынакай шарт түзүп койсо, ошол адамдардын, талапкерлердин мээсин текшерип алган мүмкүнчүлүк болот деп кыргыздар. Үйүндө эле моундай суукта турбай, үйүндө жам баштап чай ичип отуруп, көрөт элеңер го кимдин эмне деп сүйлөгөн. Булар бардык ошол мыйзамды кабыл албай коюшту. Билесиздерби эмне үчүн? Себеп өздөрү ошондой чоркок, өздөрү ошондой тутук, өздөрү ошондой бир бейдаба төдөй болгондугу үчүн ошондой. Жазып берген кагазынды окуй албайт алар. Жазып берген кагазды. Атасынын атын жазып атканда 3 ката менен жазып атат. Мына ошолорду көтөрүп келген биз дагы жоопкерчиликти сезишибиз керек. Биз көтөрүп келдик. Эмне үчүн? Менин тууганым, менин жездем, менин таякем, менин өкүл балам биздин уруудан, биздин айылдан, биздин көчөдөн деп. Мына ушинтип биз кошмо мамлекеттердин артында калып калдык туугандар. Казакстанды караңыздар, Өзбекстанды караңыздар. Өзбекстан $10 миллион, $9 миллион $800 миң
Günge жеткен uaktın içinde bayakı öpkönü jasalma jangdandыруучу аппарат чыгара турган завод kurdu. Kırgızстанга, Kazakstanга, Tacikistan, Indiyaga satабыз деп. Алар даярданды. Биздикилер 600 milyon dollar karız alıp bugün kayda desen bilbeyim deydi. Kim bilet bunu? Kayda gitti 600 milyon. $1,5 milyar dollar. Bul bunu ol yerde çırkap жүргөн baldardın moyuna elinde. Kim төлeydi anı? Biz ketebиz. Bizdin baldar kayda barat. Oşol Kıtaydan karız algan Tacikistan'da görüp otabız emne olup atkan. Benimçe toktoy turgan günümüz erten. Biz atayın ayt otabız. Mına bu yerde turgan talapkerlerden birөөsү şaylаңыздар деп айтқан жоқ. Бардығыбыздың оозубуздан bir söz çıkıp atar. Tandаңыздар. Tandоо бұл. Бұл шайлоо эмес. Бұл тандоо. Мына ошол el, жер, мамлекет деген азаматтарды тандайсыздарбы? Же чөнтөгүңүздөргө 2000 уурду алган акча салганды тандайбызбы? Бул келечек өзүбүздүн колубузда. Тандоо өзүбүздүн колубузда. Жол каалайсыздарбы? Биз бөтөндөн кем болбой, өзгөлөргө тең болуп кетчү жолубуз бар. Каалайсыздарбы? Мына бандиттик, каракчылык, уурлук жолго түшөбүз дагы, мындан ары карай караңгылыкка кирип кетебиз. Тандоо өз колубузда. Биз жалпы жолунан birinçilerden bolup atçotubuzdu japtık. 5 milyondun tegerегинде акча көрөтүптүрбүз biz. 5 milyon. КТР'на да, ЛТР'на да, başkasına МТР, СТР'на дагы bir тыйын берген жокпуз рекламага. Biz muhtaç emeспиz. Biz ал жактан чыгып, сиздерге тишибиздин агын көрсөтүп, жакшынакай галстук тагып алып, же Москвадан, же башка жактан алып келгендердин жасап берген документалдуу фильми менен жакшынакай болуп чыкпайбыз. Биз асманга шар учурбайбыз. Биз көккө көтөрүлүп кетпейбиз. Биз жердебиз. Мына Бишкекти караңыздар. Бардык жерде сүрөттөр. Bir бөтөн жер жок. Сайттарды караңыздар, эч бөтөн жер жок. Жаллаң ушул эл менен жолугушуу, Facebook дейсиздер, YouTube дейсиздер. Kim erkinlikti kağlagan bolsa açsanızlar, ошол жердин баарында бүтүн Кыргызстан, жана касиеттүү Кыргызстандын эли менен болгон жолугушуу. Bir de telekampanyanı görsete albaydı. Emni üçün görsete albaydı? Korkot. Titreydi. Kaltıraydı. Biz ayttık. Mana oşol ilingen süröttör oşol yerde ilinip kalıp ketsin törtünde. Koçuda kalıp ketsin layımızda. Biz sizlerden жүрөгүңүздөрдөбүз. Biz sizler menen birge bolobuz. Törtünөн keyin ayrılıp, bir öz ara karap, bir öz beri karap şamalda oynap turgubuz kelbeyt al yerde. Biz biröylördün çövün jakkыбыз келбейт ошолор менен. Biz biröylördün kömürün jakkыбыз келбейт ошолор менен. Biz sizlerin жүрөгүңүздөрдө. Кудай кааласа, жараткан ушуна насип кылсын. Мына жерде суроолорду көп берип атасыздар дин маселеси боюнча. Biz dindi, нукура таза динди мектепке ыйман сабагы кылып киргизүүгө даярбыз. Biz мына ушул сөздү айтпай турайын дедим эле, себеп толтугуштар эртең кайталап чыгат деп. Жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 1 миллиондан ашык кыргыз жигиттери кыздары сыртта жүрөт. Биз Россия менен кош граждандуулук маселесин көтөрө турган партиябыз. Biz ошол жарандарыбызды кайрадан Кыргызстанга алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мына ол жаңы конуштар жазып атасыздар. Кызыл китепти бересиздерби деп. Biz ушул Бишкектин сыртында ушул күнгө чейинки кандай жол менен алган болсо алган болсун. Болду жетишет. Түрттүрүп жиберем, сүрдүрүп жиберем деген сөздөрдү токтотуп, алардын баарын мыйзамдаштырып, эртеңден баштап ошондой каракчылык жол менен ала тургандарына тыюу салышыбыз керек. Буга чекти коюшубуз керек. Бизде Кыргызстанда айрыкча борборубуз болгон Бишкекте жаңы конуш дегенде документи жок үй деген түшүнүк токтош керек ушуну менен. Бардык жашоочулар өз үйүндө болгонун сезиши керек. Балдар ишенимди болуш керек. Чычкан дагы өзүнүн үйүн өзүмдүккү деп ошол жерге кирет, башка жерге кирбейт. Биз адамбыз. Биз пендебиз. Эшигибизди чаап, кайра эшигибизди ачып атканда менин үйүм деген түшүнүктү пайда кылышыбыз керек. Коркпош керек эртең эмне болот деген. Биз муну мыйзамдын чегинде караганга даярбыз. Айтор, айтылган айтылбаган маселелер боюнча Конституциянын алкагында келсе, мыйзамдын арасында болсо, биз бардык маселени караганга даярбыз. Бирок мыйзамдан чыгып, Конституцияны бузуп,
Bizdi kançalık kökөлөтсөңөр dagы андай жолго түшпөй турган биз таза партиябыз. Biz улуу инсандардын жолунда жүргөн партиябыз, ошол бойдон кетебиз. Аягында баягы берилбей калган суроолорго Мадумаров дайым эле чыгып келген. 11 жылдан бери кызматта жок. 11 жылдан бери жумушсуз. Бирок суроону бере берет. Мадумаров жооп бере берет. Колубуздан келген жердин чечебиз. Колубуздан келбеген жерге аттым деп сиздер менен кошо өкүнөбүз. Эртеңден баштап мына келген суроолордун бардыгына буюрса биз парламентке кирсек дагы, жумушсуз жүрсөк дагы баары бир элден келген суроо жоопсуз калбайт. Мен ушуну сиздерге убада берейин. Алыстан жакындан келгендер бар. Алардын баарына жооп берип отурсак убакыт көп кетет. Ушуну менен мен сиздерге бүтүндөй ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан каалаганым ушул. Баягы эң акырында алгандан кийин 8 деген сан келди дегенде биз айттык эле. Жакшы тилек. Машинада баратып эле угуп калып айттым эле. Мына ушул тапканыбыз эгиз болсун. Телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп. Мына ошол 8-чи санды тандаңыздар. Мына жердеги турган талапкерлер. Мына жердеги турган талапкерлер. Мына жерде турган талапкерлерди караңыздар. Бизде 40%га чейинки бүтүндөй баары жаш балдар, жаш кыздар келечекте. Ошолорду тарбиялай турган мына саясаттын генералы Исхак Абсаматович Масалиев турат. Милициянын генералы, коррупциянын коркунучу мына генерал Өмүрбек Суаналиев турат. Элдик генерал деп бардык чегара маселеси чыгабы, улут аралык маселеси чыгабы, бардык жерде көкүрөгү менен чыгып жүргөн элдик генерал Курсан Асанов деген турат. Бизде Ишембай Кадырбеков деген азаматыбыз бар. Айтор кайсыл тарабын карабасаңыздар, маданияттын өкүлдөрүн караңыздар. Маданияттын сересинде, суу чокусунда жүргөндөр. Бардык тарабынан Кудайга шүгүр, биз тажрыйбалуу, эң негизгиси колу таза инсандар менен куралганбыз. Жолубуз ак болсун, тапканыбыз жакшылык болсун. Кудай бизге акыл эс берсин. Эң негизгиси жетекчиге напсини тыюу. Напсинин азгырыгы менен шайтандын азгырыгы өтө коркунучтуу. Ошондуктан биз өзүбүзгө телегенибиз ушул. Сиздер ниет, үмүт менен келдиңиздер. Сиздердин ниетиңиздерди актаганга бизге күч кубат берсин, акыл эс берсин. Жакшылыктарда, аманчылыкта жолугушуп, ушул 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш Өзбекстандын, Тажикстан, Казакстандын, Россиянын, башка мамлекеттердин алдында кокустан жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп калган болсок, сиздер суктанып, уялбай турган, сиздер көкүрөгүңүздөр көтөрүлүп кубана турган азаматтар менен, жигиттер менен күттөргөн болсун. Дайым жакшылыкта жолугушканды насип кылсын. Биздин жеңиш менен элдин жеңиши бир жеңиш. Кудай буйрса, жеңиш аянтында аяктап атабыз. Жеңиш аянтында жеңиш менен жолугушканды насип кылган болсун. Чоң рахмат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, чемел лидер Мадумар Хадахан Жимсанбаевичке. Чоң рахмат. Эми кадырлуу коноктор, келиңиздер. Улуу сөздү улап келген, угун учтап кынап келген, келкели келсе менсинип кетпей, кейиши келсе чыдап келген улуу журтубуз үчүн 4-октябрда чоң тандоо болгону турат. Андыктан ар бириңиздер өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен дал ушул номер 8-ди тандайсыңар деген чоң үмүттөбүз. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Эл батасына ээ болуп, элге эмгегин тартуулаган, темирдей тартип менен жүрөгүндө ыйман менен бара жаткан алдыңыздарда бүтүн Кыргызстан саясий партиясы турат. Эмесе дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, бир ишеним кылып, дүркүрөтүп бир шаңдуура кол чаап коюңуздар, урматтуу. Эми келиңиздер, баягы элдин көркү карыя дейт. Бата берчү бизден Эшмамат абабызга микрофонду узаталы. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Аллама чексиз мактоолор болсун. Амин. Ушул элим, жерим деген
тартипти алып келем, тазалыкты алып келем деген бүтүн Кыргызстан партиясына ийгиликтер болсун. Жараткан Аллахым ошо кыргыз элибизге тынччылыкты берсин. Арамдан алыстайлы, адалга жакындайлы. Ар бир ниети таза адамдарды жараткан Аллахым назарына алсын. Ар бир баскан изиңиздерге чөп, жашаган жериңизге нур пайда болсун. Бала чакаңар менен тынч болгула, алыстагы балдарыңар эсен аман өзүңүздөр менен бирге болуп ушу ойлогон ой максатыңыздарга жеткиле. Жараткан Аллахым жакшылыктар гана насип кылсын. Аллахтын назарында болойлу. Амин. Жакшы ийгиликтер болсун. 8 жеңиш бүтүн Кыргызстанда болсун, бүтүн Кыргызстан партиясында болсун. Амин. Аллаху акбар. Чоң рахмат. Жакшылыкка жолугаңар. Кана эмесе келиңиздер урматтуу колдоочулар, шайлоочулар. Бир баарыбыз чогуу кыйкырып коелучу келиңиздер.